Мына бизде күнү түнү иш болуп атат. Тынымсыз. Азыр саат 11 болуп атат. Бул жерде Улар Транс деген компания салып атат азыркы учурда. 140 орунду бул. Биздин бала бакча Кудай буйруса өзүнүн мөөнөтүндө бүтөт деп мен толук ишендирип айта алам. Бул жак тамактануучу жай. Бул жерге где-то 400 квадрат метрдегидей кафель жармаштырылат. 1-2 күнүн ичинде бул дагы жумуштар бүтүү аземинде турат. Кыска мөөнөттө салынып атканы менен, бирок ошондой эле сапатына дагы көңүл бурулуп атат. Сапатын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына азыркы айтып өткөндөй, бул кафелдер болсо Россиядан алынып келип атат. Проектиде кандай болгон болсо, проектиден өзгөртүүсүз ошондой кылып иш алып барып атат. Терезелерин коюп бүтүштү. Биринчи этажыныкын, баарыныкын, андан сырткары сырткы фасад дейбиз. Ал жумушу дагы жүрүп атат. Суу түтүктөрүн дагы коюп бүтүштү азыр. Бул бала бакчанын общий аянты 1600 квадрат метр. Кыска мөөнөттүн ичинде ушундай таризде иш алып барып аткан Улар Транс деген компаниянын жетекчиси, аты дагы Улан бул жигиттин. Бул жерге бул жумуштун жүрүп атканына технадзорлор келишип, өздөрүнүн баасын беришип, ошолор менен биргеликте иштеп атышат. Капсула салынганда канчанчы ай эле? Июнь айынан баштаганбыз. Сентябрга бүтүрүп беребиз деп договорду түзүлгөн. Кудай кааласа договорду сентябрда тапшырганга аракет кылып атабыз. Учурда азыр сырттагы наружный иштердин баары аяктап калды. Фасад жумуштары азыр жүрүп атат. Ичинде дагы стена жумуштары полностью бүтүп калды. Швак, отделка жумуштары азыр шкурка кылып же краскага даяр болду. Пол жумуштары басылып атат. Полдор кагылып же кафелдерге даяр болуп калды. Түнкүсүн 50ге жакын бала иштеп атат, күндүзгүсү 80-90 бала иштеп атат. 1-2 күн ичинде бул жак полностью планировка болуп, тегизделип, асфальтталат. Үстүнкү чатыры дагы бир жуманын ичинде бүтөт. Андан сырткары бул жакта сырттагы могул казылып турган канализациясы жана суу түтүктөрү аякталып, бул жака чыгарып, уже кошконго даяр болуп калды. Ошондой эле түтүн дейбизби, смог дейбизби, ошондойду алдын ала чара көрүү максатында котельный газ менен камсыз болот бул жагы. Бизде азыр Садикте эле, Ленин районунда эле бала бакчада 9764 бала бакча очередте турушат. Алтын Ордодо дагы бала бакча курулуп атат. Могу Арча Бешикте бала бакча курулуп атат. Ушул мен ойлойм, очередте турган, мөөнөтүн күтүп тургандар бала бакчага бөбөктөрүбүзгө ыңгайлуу шарт түзүлөт деп мен кубандыра айта алат элем.